Азыр биздин өлкөбүздөгү балдардын ден соолугуна таасир этип аткан өтө бир жаман факторлордун бири бул аталардын түшүнбөстүгү болуп атат да. Көпчүлүк аталар балдардын үй бүлөсүнүн ден соолугуна, өзүнүн ден соолугуна көңүл кош мамиле жасаганыбыз келгенсип, балдарынын, үй бүлөсүнүн, аялынын бардыгынын ден соолугуна көңүл кош мамиле жасайт. Башы деле оорубайт. Баланы дарыгерге көрсөтөйүн, көзөмөл кылдырайын, айыктырайын, изилдетейин десе, көпчүлүк ата энелер башты оорутпачы, бала нормально жүрөт, эмне кереги бар? Балага ар нерсе кылдыра бербе, анализ тапшыртпа, баланы кыйнап эмне кыласың, анализ, укол, канын алдырып эмне кыласың, кереги жок деген аталардын, түркөй аталардын саны өтө көбөйүп атат азыр. Урматтуу аталар, биринчиден сиздер жөн эле эптеп тамак аш табып, же үй менен камсыздап коюу эмес, үй бүлөнүн ден соолугу үчүн дагы сиздер жоопкерчиликтүүсүздөр. Ошондуктан антип өзүңүздөрдүн түркөйлүгүңүздөрдүн айынан балдарыңыздардын, аялдарыңыздардын ден соолугуна көңүл кош мамиле жасабаңыздар. Айрыкча балдардын. Кичинекей балдар маселеси көп, эт жебейт, сүйлөшүндө артта калып атат, аутизмдин белгилери болуп атат, бирок атасы жүрөт, менин балам сопсоо, эч кандай эчтеке кереги жок. Аялына айтат, дарылатпа, эчтеке кылба. Анан аялы айла жок, баласын эне сезет. Баланын артта калып атканын сезсе дагы, колунан эчтеке келе албай, же дарылоодон жок, же башкадан жок болуп отуруп калып атат. Ошондуктан аталарга кайрылып кетет элем. Эгерде балдарыңыздарда ушундай маселелер болуп аткан болсо, антип көңүл кош мамиле жасабай, олуттуу көз карашта карап, балдарыңыздардын ден соолугуна далилденген, эффект бере турган, результат бере турган ыкмалар жасатыңыздар. Дарыгерге эптеп алып барып койсом, невролог алып барып койсом болду деп ойлобоңуздар. Невролог алып барып койгондон эч нерсе чечилбейт. Бул жерде баланын өнүгүүсүн, тилин жана башка нерселерин иретке келтириш үчүн күн сайын көзөмөл керек, терең изилдөө керек. И результат керек. Ошондуктан сиздерге сунушум, балдарыңыздардын ден соолугуна олуттуу мамиле кылып, өз убагында диагностикадан өткөрүп, өз убагында дарылоо кылыңыздар. Эгерде диагностикадан кантип өткөрөм, кандай кылам десеңиз, анда сөзсүз түрдө комментарийге доктор деп жазыңыз. Мен сиздин балаңыздын ден соолугуна терең изилдөө жүргүзүп, так диагноз коюуга жардам берип, оригинал препараттарды сунуштайм. Комментарийге доктор деп жазыңыз.